Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү темабыз кыргыз тили сабагында иш кагаздардын стили. Бүгүнкү сабагыбыздын негизги максаты расмий жана расмий эмес иш кагаздары боюнча түшүнүк аласыңар. Расмий жана расмий эмес иш кагаздардын түрлөрүн, жазылыш өзгөчөлүктөрүн үйрөнөсүңөр. Бири-бириңердин оюңарды угуп, сылык, маданияттуу болууга тарбияланасыңар. Балдар, расмий иштиктүү стиль өзүңөргө белгилүү болгондой, расмий жана расмий эмес иш кагаздары болуп экиге бөлүнөт. Расмий иш кагаздарынын колдонуш чөйрөсү сүрөттө көрүп турганыңардай, өкмөт үйүндө, жогорку кеңеште, мекемелерде колдонулат. Расмий иш кагаздарына мыйзам, программа, указ, устав кирет. Мыйзам мамлекеттин, бийликтин, жогорку органдар тарабынан кабыл алынган жалпы элге милдеттүү жобо, эреже. Ал эми программа алдыда аткарыла турчу иштин болжолдуу планы, бир иш аракетти уюштуруу тартиби, планы, окуу жайларындагы окуу предметтеринин кыскача мазмуну. Указ мамлекеттик бийликтин жогорку органдары же президенти тарабынан бекитилип, мыйзам күчүнө ээ болгон токтом. Устав кандайдыр бир мекеменин түзүлүшүнүн же иш аракетин жөнгө салуучу эрежелердин, жоболордун жыйындысы. Ал эми биздин бүгүнкү өтө турган темабыз расмий эмес иш кагаздары же болбосо официалдуу эмес иш кагаздары. Расмий эмес иш кагаздарына арыз, мүнөздөмө, түшүнүк кат, аннотация, өмүр баян, кулактандыруу, ишеним кат, чакыруу билети, отчет, рапорт, иш план, справка, тил кат, адрес, телеграмма келет. Колдонуш чөйрөсү күндөлүк турмушта мекемелер менен адамдардын ортосунда болот. Балдар, мындан ары силер лицейди аяктагандан кийин эми жогорку окуу жайга же жумушка орношосуңар. Ошол учурда арыз, өмүр баян сөзсүз жазасыңар. Ошондуктан көңүл коюп, теманы жакшы түшүнүүгө аракет кылгыла. Ушул расмий эмес иш кагаздарынын эң кеңири таркалган иш кагазы бул арыз деп айтабыз. Арыз деп эмнени айтабыз? Арыз бир нерсени сурануу, өтүнүү максатында жазылган билдирме. Өмүр баян адам өзүнүн өмүр баянын жазган иш кагазы өмүр баян деп аталат. Справка же маалымат адамдын жашаган, окуган, иштеген жери, алган айлык, жумуш акысы. Ал эми мүнөздөмө студенттерге же жумушчуга жетекчилик жактан берилген, алардын оң жана терс сапаттарын мүнөздөгөн жазуу жүзүндөгү маалымат. Ишеним кат бир адамдын башка бир адамга кандайдыр бир жумушу же буюмду ишенип ыйгаруусу биринчи адамдын колу коюлмайын ишеним кат жараксыз болуп эсептелет. Тил кат бир адамдын башка бир адамдан бир нерсе же акча алгандыгы тууралуу күбөлүк. Эми балдар, мисалы биз арыз жазууду билебиз баарыбыз эле. Ошентсе дагы төмөнкүдөй үлгүсүн сунуштаймын. Арыз жумушта же иш жүргүзүүдө өтө кеңири колдонулган иш кагазы болуп эсептелет. Ал мекеме жетекчисине жарандар тарабынан сураныч, сунуш, арыздануу жана башка сыяктуу мазмунда жазылып, ошол арыз жазган күндөн баштап расмий күчүнө ээ болот. Арыз 8 реквизиттен турат. Мына досканы карасаңар, ушул реквизити көрүнүп турат. Мисалы, биринчи мекеменин аталышы, мектеп, окуу жай жана башка, жетекчинин кызматы, директор, декан, кафедра башчысы жана башка, жана аты жөнү. Арыз жазуучунун окуган жери, мектеби, окуу жайы, группасы жана аты жөнү. Иш кагазынын аты. Текис абзацтан кийин баштамга менен башталат. Арыз жазуумдун себеби төмөндөгүчө деп жазылбайт.
тиркеме, эгерде тиркеме керек болсо, тиркеме тиркеген болсок, текст жазгандан кийин абзац менен тиркеме жазылып, ошол тиркеменин номери, документтердин саны, аты, канча бет, канча барактан турары баары так жазылат. 6. Колу, андан кийин аты жөнү, арыз ээси деген жазылбайт, датасы. Мына мисалы арызды карайбыз. Номер 44 кесиптик лицейнин директору Амитовго айыл чарба өндүрүшүнүн устаты, фермер тайпасынын 2 курсунун курсанты Шумкар Асановдон арыз. Ден соолугума байланыштуу мага 2020 жылдын 1 мартынан уруксат берүүңүздү сураймын. Тиркеме: Чоңолай райондук Молдоболотов атындагы жалпы дарыгерлердин профилактикалык борборунун врачтык көзөмөл комиссиясынын медициналык тыянагы. Колу коюлуп, анан Шумкар Асанов деп фамилиясы жазылып, аягына 2020 жыл 28 февраль деп жазылат. Андан кийин эң кеңири таралган дагы расмий эмес иш кагаздарыбыздын бири өмүр баян. Өмүр баян 5 реквизиттен турат. 1. Документтин аталышы өмүр баян жолдун ортосуна жазылат. Андан кийин 2. Текст өмүр баянын жазган кишинин аты жөнү, ысымы жана атасынын аты, туулган күнү, айы, туулган жери, ата-энеси, ага туугандары жөнүндө кыскача маалымат, фамилиясы, ысымы жана атасынын аты, иштеген жери. Акыркы иштеген жери жана аткарган кызматы, сыйлыктары, коомдук иштерге активдүү катышуусу же болбосо коомдук иштерге катышып келе жаткандыгы. Үй бүлөлүк абалы жана үй бүлөсү, үйүнүн дареги. 3. Дата. 4. Кол. 5. Аты жөн. Ал эми биз төмөндөгү мисалда байкайбыз. Өмүр баян адаттагыдай эле иш кагазынын аталышы жолдун ортосуна жазылды. Абзац менен өмүр баяндын тексти башталды. Мисалы өмүр баян. Мынан көрүп турганыңардай, өмүр баяндын үлгүсү ушундай өңүттө жазылууга тийиш. Бир картар карап көрсөңөр болот. Мына балдар, силер расмий эмес иш кагаздардын ичинен арыз менен өмүр баян тууралуу түшүнүк алдыңар. Кийинки сабакта мүнөздөмө, түшүнүк кат, аннотация тууралуу түшүнүк аласыңар. Урматтуу окуучуларым, бүгүн көтүлгөн тема боюнча эмнелерди эстеп калдыңар? Иш кагаздардын стили канчага бөлүнөт? Расмий эмес иш кагаздарынын кайсы иш кагаздарына өттүк бүгүнкү темада? Арыз деген эмне? Өмүр баян деген эмне? Демек, кадырман окуучуларым, ушул суроого жооп таба алган болсоңор, биз сабактын максатына жеткен болобуз. Үйгө тапшырма: ар бириңер арыз жана өмүр баян жазып, менин электрондук дарегиме же WhatsApp номериме жөнөтүп койсоңор болот. Көңүл бөлгөнүңөр үчүн чоң рахмат.